негизи эненин жүрөгү башкача экен да. Элдер неме дейт го, мында көргүм келбейт деп, мен наоборот көрүп, ушу жүрөгүм ооруйт ушунчалыкчы. Бул бутумдагы күтүүсүздөн болуп калды. Эртең учабыз деп кетебиз деп аткан күнү ушу бутум ысып, бутума суу толуп баштады. Чолоктоп барсам уже каршылаштарым көрөт. Мени көрүп алып, жыргайып, ошон үчүн чыккан жокмун. Кичинекей кезинде мындай тынчы жок болчу да. Жумурта бышырып кел десе, аны бышырып келем. Бул биздин бала эмес азыр. Жалпы Кыргызстандын баласы. Тентегирээк болчу, мен да болчу. Менин колумда көбүрөөк болду. Кудай таала мен күч-кубатын ошого берсе экен деп, көзүнө дайыма нур чачырап турса экен деп Кудайдан тилейм. Алмаз уулу Бекзат 1 миллион сом сертификат жана автоунаа менен сыйланат. Президентибиз кыргыз эли ушундай бир чоң белектер менен тосо болот деп. Жок, мындай күткөн эмеспиз. Жүргүрөгөн калчалар менен машинаны кабыл алалы. Президент тарабынан тулпарыңызды атаңызга белек кылдыңыз. Бүгүн айылдаштарыңыз да сизге бир унаа белек кылышты. Аны кимге бересиз? Аны билбейм. Жомокто Кудай түшүмбү же өңүмбү деп өзүм неме кылдым да. Салам достор, азыр биз Талас облусунда Мамбаев айыл аймагында турабыз. Дал ушул айылда кыргыздын атын дүйнөгө тааныткан Бекзат Алмаз уулу туулуп өскөн. Азыр айылдын элдери Бекзатты чакырып, өздөрүнүн баалуу белектерин тапшырышууда. Алдыда Бекзат менен маектешүү алабыз. Бизден алыстабаңыздар. Жүргүрөгөн калчалар менен машинаны кабыл алалы. Раббил агайга 50 000 сом балдардын атынан, жаштардын атынан Бекзатка бир аргама. Биз 3,5 миллионго жеттик. Биз бардык жердебиз. Күн сайын болгон аракетибизди жумшап келебиз. Жашооңуздарды ыңгайлуу кылыш үчүн, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратыш үчүн, мыкты болуш үчүн, сиздерге кубаныч тартуулаш үчүн. Биз бирге өсүп өнүгүүдөбүз. Ар дайым чогубуз. Сиздердин О. Turkuç. Dünyada 5-ci orunda oldu. 7 kilogram salmakta degilesini okuyucumuz şu orun alıp geliyor atat deyişinizde. Sizin deriniz kanday olup görüşettiniz mi? Şu Almazlı Bekzat жөнүндө айтсам şu аудан мени чоң şu мени бала düşüyor. Allah Taala көрүп турат. Мени башка бирөө жеп койушу мүмкүн, бирок Allah Taala жебейт деп айтат. Ошон үчүн Алладан айтат экен. Бардык нерсени Аллага коюш керек экен. Жаман жейли жаман. Эжеке саламатсызбы? Саламатчылык. Уулуңуз кыргыз элинин дүйнө жүзүндө 5-ci орундасын таанып келди деген ишке сезимдериңиз кандай болот? Азыр айыл элин чакырып эми сезимди неме айтып бүтө албайм да. Негизи эненин жүрөгү башкача экен да. Күрөшкө чыкканда атымдаштарың менен күрөшүп атып утулуп атканда же күрөш учурунда бир башкача толкундануу болду. Ооба. Кудайдан ушундай күрөшүп атканда мен элдер неме дейт го, мында көргүм келбейт деп, мен наоборот көрүп, ушу жүрөгүм ооруйт ушунчалыкчы. Анан ушу мен ушу Кудай таала мен күч-кубатын ошого берсе экен деп, көзүнө дайыма нур чачырап турса экен деп Кудайдан тилейм. Ден соолук болуп, ошого дайыма көзүнө нур чачырап турса экен, эмесин көрбөсө экен деп тилейм. 15 жылдан бери күрөшкө барып машыгып келе турбайбы? Кичинекей кезинде кантпай калды эле ушу күрөшкө болгоңуз? Кичинекей кезинде мындай тынчы жок болчу да, өзү. Мындай тынчы жок, бирдеке неме кыла салып, анан кийин түндө деле бирдеке кыла салып шыктуу болчу да, бардык нерсегечи. Бирдеке жазай салып, анан кийин мындай жеңил болчу да өзү. Эжеке баягы жөн ул эмес, эл уулун тарбиялап өстүрүп турсуз, азыр элдин баары сиздерге келип бата берип атат да. Анан башкача сезим болот бекен, баягы айыл эли келип сизге рахматын айтып атса?
эми аны айтып бите албайм, башкача сезим, вообще башкача. Мен эми мынтип ойлойм, жомокто Кудай түшүмбү же өңүмбү деп өзүм неме кылдым да. Апа саламатсызбы? Небереңиз Бекзат аламга дегеле Кыргыздын атын даңктап чыгарып келди. Анан ошо небереңизди куттуктап атайын, Бишкектен бери келген турбайсызбы? Элдер азыр. Жаңы эле келдим. Жаңы эле келдим, анан бияка келдим эле. Баягы айыл эли өзүнчө чакырып алып акчасындагы, атындагы, баягы машинесинен берип атпайбы? Анан кийин ошо небереңиз жөнүндө айтып берсеңиз, кичинекей кезинде кандай бала эле? О, неберем булар малда жүрдү. Менин колумда көбөрөк болду. Жумуртка бышырып кел dedi, аны бышырып келем. Аны мундир дегенди билбептирим, ал көрсө карышкан суга учурат турбайбы. Аны бышырып берем, күнүгө бирдекени айтып келсен, ойноткон бала минткиле дейткенде. Кичинекей эле ышкылуу болду бул өзү. Аракетчил бала болду. Ошо биринчи, экинчи Көксайдын 80 жылдыгына бардык. Анан мен Атайга бардым. Пьесатын мен көрүп келейин. Барсам жана ойноткон баласы бечара кайтып болуп кетти. Элден мурун ойноткону. Ошол барып, адөлө бир баланы алып келип күрөштүрүп атыр. Адөлө тигиден чыгып койсо дагы бирөөнү алып келет. Ошон 4 бала менен күрөштүр. Ага айтыша кеттим, эй балам, була деп күрөшүп атыр. Буларга жаңы баланы алып келип күрөштүрөсүң. Мындай аябайсың, бетини 3-тү күрөштүр. Анан 4-тө ошо болбойт десем, бак уялып калды. Ошентип күндөр өттү, айланайын. Шылып Кудайдан, бизден эмес Кудайдан айланайын. Алган ийгиликтери куттуу баяндуу болсун, самарага бийик болсун. Эн атасына, эли журтуна, тайка тагаларына шыгылып, ынтымактуу, ырыстуу балдардан болсун айланайын. Тилегеним ошол. Базарканы ушу турган бойдон бердим. Муну отургучума чейин бердим. Бекзатым, боз үйдүдүн муну Курак түш кийесин оглары менен бердим Бекзатыма подарка менин тайкелеринен, тайнелеринен калган эстелик болсун деп. Мына көрүп турсуңар. Буйса небереңиз ушул боз үйгө ак келин алып келсин, батаңызды берип коюңуз. Бак карап кыдыртарсың, кетпестей эле кең мейир берсин, өмүр жашоосун болсун. Багында көкөк сайрасын, үйүндө балдар жайнасын. Өмүр жашоосун болсун, чамгарагы бийик болсун айланайын. Көргөн жакшылыктары мындан да бийик болуп, Кыргызстандын атактуу, үлгүлүү балдарынан болуп, эн аталары менен бактылуу жашап, аркасын малбасын, алдын бала бассын айланайын. Ошол тилеген тилегине жетсин. Мен айтар каалоом ошол айланайын. Баарыңарга рахмат. Ушинтип келип көрүп сыйлап турганыңарга ыраазымын. Мага Кудай ыйман берсин, баарыңарга өмүр жаш берсин. Тилегеним ошол. Амин, Аллах берейин. Саламатсызбы? Саламатсыз. Элдин баарын чакырып бата алып атасыздар, аябай сүйүнүп аткансыз го, өзүңүз сезимдериңиз менен бөлүшүп атсаңыз. Бул биздин бала эмес азыр. Жалпы Кыргызстандын баласы. Анан дагы ушу көз тийбесин, сөз тийбесин деп элдин батасын алып коёк деп аракет кылып атабыз. Анан Садыр Нуркожоевичке рахмат. Ушу Камчыбек Ташиевичке да рахмат. Ушу чемпиондоду көтөрүп, демилгесин көтөрүп эме кылып аткандардан ыраазыбыз. Элде сүйүнүп атат. Саламатсызбы? Энеңиз Бекзат кичинекей кезинде кандай бала эле деги эле кулкун өзү жөнүндө айтып берсеңиз. Кичине немерээк, тентегирээк да болчу, мен да болчу. Ар бир жерде кичинекей кезинен мисалы үчүн айтканда 3-4 класстан баштап уже ордун билип калган болчу да. Кайсы жерде кандай, кимде кайда кандай иштешти, кайда кандай жүрүштү. Ошондой болчу. Бай Анарбек агайга окуучу катары биринчиси барган турбайсызбы? Анан сиздин аркаңыздан ээрчип энеңиз барган экен, Күрөшкө баягы сиз жетелеген десек туура болобу ошондо? Ошондой десек деле болот. Анарбек Раматылык Анарбек агайыбыз бул жерде чалымы чоң, өтө чоң, бизди эме кылып, бизди баардыгыбызды, не только бизди, калса айылда баардык балдарды күрөшкө эмеге алып келчү да. Карап ушинтип бир эмес, мисалы үчүн азыр эки баласы сборныйда, Кыргызстан сборныйда Анарбек агайыбыз ушул жаштыктарды көрүп кетсе болмок. Билекке каршы Аллах таала кетти. Бекзат байке сөз баштан болсун да, деги эле ушул күрөшкө кызыгууңуз кайдан пайда болду эле? Эмне түрткү болду күрөшкө келүүгө? Күрөшкө кызыгуу ушу байкемди көрүп, жана ошо айылда жүргөн байкелердин залга барып атканын көрүп алып, артынан ээрчип барып калгам. Барганда кызыктуу болгон. Ошолго барган, биринчи барганда
залдын эшигин тыкылдатып, анан кийин ушла чыгып кирейин дегенде тыкылдаткан агай кийимден кыйкырган, агайдын үнүнөн коркуп залдан качып кеткен. Жанарбек агай, Анан кийин ушинтип балдар аралашып барып калдым. Деги ошо спортко келгениңизге 15 жылдан ашып калыптыр. Анан биринчи машыктыруучуңуз Санарбек агай качып болуп кетиптир, жаткан жери жайлуу болсун. Деги ошол агайыңыз сизди өзгөчө машыктырса керек, ушинтип кыргыздын атын дүйнөгө таанытып атсаңыз. Агайдын эмгеги чоң. Агайым өзүм кичинекей кезимден баштап весим 20-22 килограмм болуп келгем. Ал кезде 25-26-тан башталчу. Анан сен весиң жетпейт, залда тереп машыга бер деп, ошо залда машыгып, 2 жылдай залда машыгып, анан кийин финалга болуп чыккан. Эң алгач ошол килем үстүнө чыккан күнүңүз эсиңиздеби? Баягы намысымды коргошум керек, ошол атаандашымды жеңишим керек деген бир уран менен. Биринчи ооба. Кайсы эле болду эле? Эң биринчи мен үчүн чоң беттеш бул чемпионат Кыргызстан болду. Кыргызстандын жаштар арасында. Ошол жерде бир ошондой мотивация ойгонуп, мындай утам деген бир өжөлүк пайда болгон. Ошондо 2017 жылы күрөшкөнгө чемпионатты уткам. Баягы күрөшкө даярданып атканда моралдык жактан спортчу өзүн даярдаш керекпи? Ооба. Кандай тоскоолдуктар болот, мисалы, бир кандайдыр бир маселелерди ойлонбогонго аракет кыласыздарбы же? Ооба, көбүнчө башка жактан алаксып, позитив. Көбүнчө позитивке басым жасайбыз. Күлүп, мынтип аралашып балдар менен. Ошол. Сиздин эң чоң жеңиштериңиздин бири бул Азия чемпионатына лицензия алуу үчүн болгон күрөштөрдүн бири болду. Алгач позицияны андан кийин кытайлык, анан монголиялык каршылашыңызды жеңип, анан кийин Олимпиадага лицензия утуп алдыңыз. Ошол баягы күрөшкө дагы эң мыкты деңгээлде даярдансаңыздар керек. Ооба. Агайлардын өзүнүн программасы болду. Ошо агайлардын айтканы менен тренировка кылып, ошол жеңишке жеттик. Ал эми быйылкы Олимпиада боюнча эмне айта аласыз? Быйыл өзгөчө болду окшойт эле. Быйыл өзүңүз да көргөндөй алгачкы Олимпиада болду. Бул мен үчүн өтө бир чоң сабак болду десем жаңылышпайм. Анткени бул мага бир сыноо болуп, чоң сыноо болду да. Ошол лицензия утаардын алдында баягы күрөшүп атканда ойлодуңузбу эле ушинтип кырсыктап калып Олимпиадага барганда ушундай бир сыноого кабылам деп, мисалы, бутуңуздан суу алдырып, ошол жерден антибиотиктерди алып аттыңыз? Андай эч ойлонгон эмесмин. Бул бутумдагы күтүүсүздөн болуп калды. Эртең учабыз деп кетебиз деп аткан күнү ошо бутум ысып, бутума суу толуп баштады. Тиги жакка Парижге баргандан кийин врачтар менен кеңешип, ошо буттагы сууну сордурдук. Ал диагноз чыктыбы азыр? Кандай диагноз чыкты? Кандан тапшырганбыз, баары жакшы чыкты. Бутту азыр врачтар көрсөтүп атам да. Сиз интервьюларыңыздын биринде айттыңыз да, каршылаштарым мен бутумдун аксап жүргөнүн көрбөш үчүн бөлмөмдөн көп деле чыккан жокмун депчи. Ал дагы бир башкача сезим болсо керек, өзүңдүн баягы кандай десем, алсыздыгыңды каршылаштарыңа көргөзсүң деп аракет кылдым. Ошо айткандай эле залдан тамак ичкен жак бөлөк жакта болду, биз бөлөк жакта жатып аттык. Анан ошо тамак ичкенге чогуктап барсам, каршылаштарым көрөт. Мени көрүп алып, жыргайт. Каршылашымдын буту эме экен, мага түшүп келсең, бутуна кармап кайрайын деген ойлор кетет деп, ошон үчүн чыккан жокмун. Сиз өзүңүз 57 килограммдык салмакта баягы беттешке чыгасыз да. Анан ошол салмак кууганда кандай кыйынчылыктар болот? Деги эле ошо салмак кууганда эмне тамактар жесе болот, эмнелер жеген болбойт спортчуларга? Биз салмак кууганда ошо өзү 6 килограмм коюм. Өзүмдүн организмиме карап, кандай куусам жеңил болот, ошонун баарын карап, өзүм ошо бир эме менен коюм. Көбүнчө вес кууганда ошо суюк тамак көп ичебиз. Беттешке чыгып атканда кыска аралыктын ичинде салмак кууп, анан кийин анын аркасынан кайра эле беттешке чыга турган учурлар болобу? Ал учурда мындай спортчу кыйналып калбайбы? Эми ошого караша жейбиз да биз тамакты. Мисалы, өтө көп жеп алсаң, күрөш чыккандан кыймылыңды жоготуп, жүрөгүң айланып кускун келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз азыртан жейбиз да. Кыргызстандан 16 спортчу барды Олимпиадага Кыргызстандын атынан. Анан сиздер келгенде баягы ойлодуңуздарбы эле ушундай биздин президентибиз кыргыз эли ушундай бир чоң белектер менен тосо болот деп? Жок, мындай күткөн эмеспиз. Деги эле азыр айылыңызда дагы сизге баягы белгилүү бир сыйлыктарды да берип атышат, Айылда да күтүүсүздөн болду. Мынчалык көңүл бурулат деп ойлогон эмесмин.
аябай жакшы болду. Рахмат баарына, айылдаштарыма. Президент тарабынан алынган тулпарыңызды атаңызга белек кылдыңыз. Бүгүн айылдаштарыңыз да сизге бир унаа белек кылышты. Аны кимге бересиз? Аны билбейм. Сиз 3-чү орунга өзбек балбаны менен күрөшкөндөн кийинки сиздин тренериңиз же болбосо машыктыруучуңуз тарабынан көргөзүлгөн реакциясы коомчулукта бир талкуу жаратты. Ошол боюнча өзүңүздүн оюңузду же айтып өтсөңүз. Ал жактан ошо мен интернеттен карасам ошо аткан момент болуп калыптыр. Агайым деле мен үчүн мени даярдады ушунча мага. Мениетин төктү, анан кийин ал жактан кемчиликтерин айтып атпайбы? Мындай кылып иштесең болмок, мындай иштесең болмок, мындай даярданып чыкканбыз, ушундай кылсаң болмок деп айтып ушуп атканына алышып калыптыр. Деги эле ошо өзбек балбанын толуктурду жеңип алууга сизде баардык мүмкүнчүлүктөр бар болчу да. Анан ошол күрөшүп аткан учурда кандай катачылык кетирип алдым деп ойлойсуз? Мен ошол катачылык эми кандай айтсам туура болот. Өзүм күрөшүмдү жоготуп койдум, анын күрөшүнө кирип кеттим да. Ал ошо өзү мындай ушундай күрөшөм деп чыгыптыр, кол байлап, көп мындай мен күрөшмө кирбейм деп, ал өзүнүн борьбасын эме болуп кетти да, жүргүзүп кетти. Өзүн ыкмастан салып кетти да, ошондой. Бүгүнкү берген маегиңизге рахмат жалпысынан. Өзүңүздүн баягы колдоочуларыңызга, биздин көрүүчүлөргө каалоо тилегиңизди айтып өтсөңүз болот. Ушул убакыттан пайдаланып, Садыр Нуркожоевичке чоң ыраазычылык айткым келет. Ушул спортсмендерди бөлбөй, баарын бирдей сыйлаганына, жана ушул Талас мэрине, жана ушул айылдаш жердеш айыл өкмөт байкелериме жана жалпы кыргыз элиме рахмат айткым келет. Достор, бүгүн биз Аманбаев айылында болдук. Туурасын айтканда Бекзат Алмаз уулунун туулуп өскөн айылында. Ушуну менен биздин берүү соңуна чыкты. Сокол Медиа YouTube каналына катталганды унутпаңыздар. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.